Азыркы убакта жаш кадрларга мүмкүнчүлүктөр бар, чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Акылбек Романов 18 жылдан бери электр тармактар ишканасында эмгектенип келет. Ал өз сөзүндө азыркы түзүлүп жаткан шарттар менен 10 жыл мурдагыны таптакыр салыштыруу мүмкүн эмес экендигин жашырбайт. Мурунку убактарда капиталдык же текущий ремонттор азыркы убактагыдай талапка жооп бере тургандай аткарылган эмес. Азыркы убактарда реконструкция линияларда, КТПларда болуп атат, строительстволор жүрүп атат. Өзгөрүү жакшы азыркы убакта. Областагы бардык район шаарлардагы адистердин башын бириктирген семинардын жүрүшүндө анын катышуучулары үлгүлүү деп табылган Сузак райондук электр тармактар ишканасындагы иш ыргагы менен жакындан таанышып да чыгышты. Эң башкысы мында ар бир адис үчүн жаңы тетиктерди кантип колдонуу жолдорун үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мисалы, борбордук компаниябызга жакын жайгашкан участкалардын монтерлору анан жана алыскы жакта турган участкалардын айырмасы болбосун деп бардыгына бирдей тең караган себебибиз ошол жаңы алган каражаттарыбыз жана коргоо куралдарыбыз ошону кантип иштетиш керек, ошолор бардыгын чогултуп туруп бир эмеде деңгээлде өткөзүп, анан жаңы келген устаттар бар, жаңыдан окуп келгендер бар. Ошолордун баарын ишти туура алып барыш үчүн ушул негизинде биз уюштуруп өткөзүп жатабыз да. Биринчи режимде автоматический муну текшеребиз азыр. Изоляциясын өзү автоматически чыгарат. Экинчи режимде коэффициент абсорбциясы бар. Ушул моментте бизде линиядагы заземленияны прибор мегаметр менен текшерип табышыбыз керек. Азыр практически жүзүндө азыр карап ушу менен көрсөтүп, практически көрсөтүп берип атабыз. Азыр бизде мегаметр MS05 деген мегаметр. Азыр бул менен изоляциясын текшергенибизде бизде азыр берде 2000 мегаом көрсөтүп, эгерде поврежденный фазасы болгон болсо бул жерде 0га жатып калат. Ошонун определение ошондон таап алабыз. Жыл өткөн сайын калкты электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга, аны менен катар эң башкысы абоненттерди сапаттуу тейлөөнү камсыздоого Жалал Абад электр ачык акционердик коомунун жетекчилиги тарабынан бир катар иш-аракеттер жүргүзүлүп келет. Ага кошумча мында иштеген кызматкерлер үчүн да шарттар жаратылып, жаңы имараттар пайдаланууга берилүүдө. Улкан Кужуева, Манас Назаров, Жалал Абад областы. Азыр ушу жаңы участка здание ачылды.